Эртерээк пенсияга чыксам эле айылга барып мал багат элем. А то могу причина остановки деген маймылдар надоел чыгарды. Атаңдын каккана башы деп жооп бергим келет да. Эй көпмө, причина остановки сплошной тебелеп тиги зебрадан адамды сүзүп кетейин дедиң. Ошол причина остановки деген келет, бирок форма не позволяет. Үй бүлөмдү, аялымды, баламды, ата-энемди көрбөй, ушул мамлекет үчүн, эл жолдо аман жүрсүн деп эле жолдо жүрөбүз. Конок келсе биз тосуп алабыз, конок кетсе биз узатабыз. Анан акыры ким жаман, ГАИ жаман. Ушулар жакшылыкты түшүнбөй койду. Могу мамлекеттик жумуштарда чоң чиновниктерге таң калам. Мас айдашат, өздөрү мыйзамды бузат, анан токтотсоң эле корочкасын көрсөтүп эле, анан үйдү жака чалгылашып эле. Ал заман бүткөн деген келет аларгачы. Формаң чеч десе, чечен бас, расына раз чыгасың деп ошо корочкасын бир жерине тыгып туруп өпкөсүн үзүп салгың келет. Бирок дагы жакшы андайлар азайып келатат. Өзгөчө могу байдын балдары ит да ит. Жөн эле блатовать этишип, полный тонер кылып, дрифовать этип, жөн эле 200 менен тепкилешет. Анан аларды аман калсын деп токтотуп штрафстоянка тыксаң, кайра атасына чалып алып илакташат. Байдын аялдарына вообще малчу. Бир жагынан блогерлер тажатты, алыстан туруп алып тарткылап эле чыгарып эле биздин аркабыздан өздөрүнө хайп кармап эле просмотр көбөйтүп эле. Ушул Америкадагыдай мүмкүнчүлүктү бизге берип койсо, даалай алкаштардын дөңгөлөгүн аткылап жөн элечи, могу пистолеттер жөн эле тагып жүрөбүз. Даалай окту ушу мастарга оротот элем, машинелерин аткылап, тизелерин аткылап.